2035 чейин негизги тышкы карыз төлөнүп бүтөт. Садыр Жапаров тышкы карызды бир күндө төлөп койсо болорун, бирок бул пайдасыз экенин кабарга берген маегинде айтты. Президент сырткы карыздын суммасы 4,5 миллиард доллар экенин белгиледи. Биз азыр сырткы карыздан коркпойбуз. 2020 жылга чейин коркуп келгенибиз анык. Анткени 2020 жылы бюджетибиз 250 миллиард сомдун тегереги болчу. ИДП болсо 700 миллиардтын тегереги эле. Кредитти алып жатканда 30-40 жылга чейин 2% менен алыптырбыз. Келишимдин эрежесине ылайык, эгер убагынан эрте төлөй турган болсок, анда үстөк пайыз менен төлөйсүңөр деп кол коюлган экен. Башында менде деле тышкы карызды бир күндө жаап салалы деген ой болгон. Бирок бизге пайдасыз болгондон кийин өз убагында эле төлөп кете берели дедим. 2035 жылга чейин негизги тышкы карызыбызды график менен төлөп бүтөбүз деген президент.